Kısacası meme деген sözde tutaştırуу деген. Tamekini yani tutaştırат da просто. Манер бербейсиңер. Короче, тема прикрыватель. Туташтыруу. Эми бул машиналарда мындай да. Вообще лекен түшүндүк, зарядник саябыз. Ошол жерде эми зарядник иштетебиз, ар түрдүү модулятор, кыскасы машинадагы розетка. 12 вольт розетка. Ал жерге ар нерсе сайып Тифаль, кондиционер, любой нерсени питать этсе болот. Эми ошол кандай иштейт? Негизи жөп-жөнөкөй эч кандай деле бир татаал деле схема жок. Буларда биринчи прикрыватель жөн эле керүүклерде прямой болот, керүүклерде через замок болот. Ал ар түрдүү боло берет питаниясы. Обычный эле көрүнүшү мындай болот. Автомобильный прикрыватель универсальный. Мына турат го, разъем. Ушул разъем обычный эле бир штекер сыяктуу эле нерсе. Аркасына плюс минус уланат болду. Жанындагы турган кара ал жерге баягы подфарить жаккандан лампочка сайылган болот. То есть ошол жерде подфарить сайган жандырганыңарда прикрыватель каерде экенин көрүп турганга эле. А так анын питаниясы отдельно болот. А так мунун өзүнө плюс минус отдельно келет. Аны болсо мына прикрывательдин корпусу темири минус болот, ортосу плюс болот. Анан мунун артында именно штатныйларда предохранитель болот. Артында жөнөкөй эле зымдан күч келгенде ошо үзүлүп калат. Эгерде бир машинанын прикрыватели үзүлүп калган болсо, то есть иштебей калган болсо, ток плюс жок болсо, биринчи орунда предохранитель текшересиңер. Предохранитель целый болсо, ошону чыгарып туруп аркасында штекерден ток текшергиле. Эгер штекерде ток бар болсо, анда ошо предохранитель күйүп калган болот. Ошону прямой кылып пайка кылып койсо иштей берет. А прямой кылып пайка кылып койсо опасный болуп калбайбы, опасный болбойбу. Себеби даракта дагы бир предохранитель бар да. Ал эмнеден үзүлөт? Ал өтө чоң высокий температурага чыгып кетет го. Мисалы баягы прикрывательди мынтип басып койдуң дагы ал кайтпай калды. Ысып ошол жерде эрип кетпеш үчүн термопредохранитель бар. Ошол үзүлүп калат. Түшүнүңүздөр, жаңы машиналарда, штатныйларда почти 90% бар ал нерсечи. Ошо өзүндөгү предохранитель күйүп калат. Ал бир. Бунун питаниясы обычный эле эмеден эле келет. Предохранитель аркылуу эле келет. Эч кандай бир баягындай не деп коет? Рол ойнобойт эч кандай. Размери ар түрдүү боло берет. Эки эле зым келет. Бул болсо универсальный, мисалычы, бир машинада вообще ошол зарядник жери жок болсо, коюп бер десе, мындай эле бир алып келе сатып алса болот мындайды. Сатып алып туруп эле мына кызылыны ортосуна келет, карасы боковойуна келет. Туруп эки зым болуп турбайбы, мына кызыл кара болуп турабы? Аны өзүңөр деле мындай текшерип койсоңор болот. Мисалы зымыны мындай прозвонка кылыпчы каягына келип атат. То есть ортосуна точно плюс келиш керек. Эгер ошо тура эмес уланып калса, зарядник болобу, модулятор эмнени сайсаңар бүгүзө берет. Себеби бүт электронный буюмдар плюс минустун тура эмес берсеңер, мына модулятор, башка нерсе күйүп калат сразу. Ошол себептен буну адашпаш керек да, мындай ортосуна плюс келиш керек. Корпуста минус болуш керек. Эми бул ушул эле турган разъем 12 вольтко деле 24 вольтко деле бир эле разъем болот. Бул жөн эле темир розетка да. А силер буюмуңар 24 вольт болсо, мисалы 24 вольтко коюп аткан болсоңор, 24 питанияны алып келип плюс минустун туура улап койсоңор иштей берет. Эгер без замок улап аткан болсоңор, мунга реле коюштун кереги жок. Болгону предохранитель коюп койгола болду. Кратышка чыкса үзүлүш керек. То есть бул прикрывательге сайылган буюмдар реле менен иштей турган деңгээлчилик чоң ток сурабайт. Түшүнүңүздөр, прикрывательде эч кандай реле деген түшүнүк болбойт. Через предохранитель либо через замок эле болушу мүмкүн. Түшүндүк, бул көбүнчө замокту бир жолу бурагандагы питания бар го, АСС. Ошого уланат. Себеби машинаны сен өчүргөнүңдө полный нерсе өчөт, бензонасос, печка, свечка, машинада эч кандай нерсе иштебейт. Бир жолу ачып койсоң, бир гана прикрыватель иштейт. Түшүнүңүздөрбү? Бул мындай кээде болуп калат, машина полный өчүрүш керек, бирок ушул заряд кетиш керек же дагы бир нерсе болуш керек.
ошол мезгилде полный өчүрүп туруп бир ачып койсоң прикрытие иштеп тура берет. Мисалы таксилер такси фонду алып келип ушуга сайып коет. Полный замокты өчүрөт дагы бир замок ачып коет, такси фон жанып тура берет. Түшүнүңүздөрбү? Мисалы да ушундай случай болуп калат. Машинаны жүргүзүп турушуң керек эмес, бирок сага зарядник иштеш керек. Негизи эле штатныйлардын баардыгы ошо АСС менен иштейт. Түшүндүк, бул негизи татаал деле сабак эмес. Прикрытие ошо кичинекей эле сабак болгон үчүн мен муну сигналга кошуп койгом. Муну практикада дагы түшүндүрүп берет. Бизлерге полный практически көрсөтүп берет.